Адам арам тамак жесе 40 күн дуасы кабыл болбойт дейт. Ушундай. Анан дагы адам тойгондон кийин дагы тамак жесе арам болуп калат экен, кошо ушул, жок бул эмес. Арам тамак жеген дуа кабыл болбойт. Ал эми тойгондон кийин жеген тамак арам болуп калбайт. Жеген кыймыл аракетиң арам деген сөз. Иш чара арам бу жерде. Тамак арам эмес, иш чара арам. Анткени сен күнөө иш кылып атасың. Тойгондон да бир нерсе нарка тыгып жеп атасың деген сөз. Же болбосо сигарет, нас чеккендер бар го. Эгер ушундай болсо 40 күн ибадат кабыл кылбай коюш керекпи? Түшүндүрүп бересизби? Ибадат кабыл болбойт деген урматтуу бир тууганым, бул ибадаттын карызынан кутулбайт деген сөз эмес. Бул ибадаттын сообу жок болот деген сөз. Тагыраак ибадат дуа деген маани берет. Ибадат эмес, дуа бу жерде, 40 күн дуасы кабыл болбойт. Мисалы үчүн 40 күн намаз окуйсуң, намазыңа кутула бересиң. Бирок намаздан кийинки дуаларың жок деген сөз да, кабыл болбойт деген сөз. Кудайым жанагы сен дуаң кабыл, бирок карыздан кутула барганда эмнеге намаз окуган жоксуң деген суроо болбойт. Намаз окудуң сен деген. Ошон үчүн намазды эмне урматтуу бир тууганым бул адам окуш керек.